Кадамжай району Жетиген айылынан достор. Сиздерге мына үйдүн рекламасын баштадык буюрса. Мына даяр үй салынып тур достор. 16га 12 экен үйчү. 16га 12 анан жерин сотугу 15 сотук турак жай. Мына документте маселеси жок. Сразу өткөрүп берем деп атат достор. Эми Кадамжай району Жетиген айыл дегенде торговый базарды билесиздер. Торговыйга жакын эле бир 10 мүнөттүк эле жол. Анан мына чоң трассага да эле жакын. Мына бир 300-400 метрде кетип атат. Чоң трассанын боюга жакын. Сиздерге эми мына үй сатууга чыгып атат достор. Кызыл кирпич менен салынган экен, полностью кызыл кирпич менен салынып тур. Мунун баасын айта турган болсом, келишим баада деп атат достор. Чалып келишесиздер. Анан азыр бул үйдүн ээси айтып атат, мына жерге мектеп пландаштырылып атат экен да. Мына жерге мектеп салынат деген план болуп жатат экен. Буюрса салынып калса жакшы болот. Мына айланаңыздарда бүт эле үйлөр толтура, кошуналар толтура достор. Эми бул үйдү бир сере көрсөтө турган болсок, жерин айтып берейин, 50-ге 30 экен достор. Ошондо эми 15 сотук болот да. Мына сууну тартып койчу. Эң негизгиси суу, мына караңыздар. Мощный напор менен суусу чыгып ататчы. Мына бисмилла ичине киреличи эми. Эми бул толук бүтпөптүр достор. Ушунчалык бүтүрүп, 2 комнатасыны бүтүргөн экен. Калганы пока ушул ойдон турат экен. Эми калганын сиздер өзүңүздөргө жаккан стилде ремонт кылып алсаңыздар болот. Мына киргениңиздерде эле 2 чоң зал экен да. Мына биринчи зал, мына экинчи зал. Анан комнаталары дагы чоң экен мына. Бул конок бөлмөсү деп коеюнчу, бул деле чоң экен. Мына 2 чоң комнатасы бар. Андан келе турган болсок, бул жагы мына 2 комната, бисмилла деп ичине бир киреличи. Бул жагы эми мына бул жагы жидкий траверстин обой менен тартып койгон экен, бул жагы жөн эле шпаклевка тартып коюптур. Мына жеринде душка пландаштырылган экен да. Бул чоңдугуну караңыздар, кеңдигини караңыздар, Бул жер келечекте ошол душ кылайын деген экен. Эми өзүңүздөр бүтүрөсүздөр кандай кылып жаккан нерсеничи. Так, мына пышкан кирпич менен салынган, полностью эле пышкан кирпич. Так, бул жагында мына жерде дагы бир комнатасы болгон экен да достор, мына. Бул комнатасын эми ачпадык, бирок отдельно бул эшик кылып комната кылган экен. Эми бир огородуна айланайлычы. Основной достор, шабдалы менен мына гиляс экен да, багычы. Мындан караңыздар, жап-жашыл. Бул жерде суу кенен дагы, суудан проблема жок экен, мына. Жашылданып турат дагы делечи. Үйдүн аркасы кандай? Места барбы аркасында? Места бар экен достор. Где-то бир 5-6 метр дагы кийинки